Саламатсыңарбы? Лен райондук мобилдик тобу бүгүн Баха магистральда жайгашкан ресторан Сары Челекке келдик. Сары Челекте бүгүн Куран окутуу болуп атыптыр. Администраторунан сурасак 150 киши дейт, чогулганы бирок 150дөн ашык. Ашагы бир 200 киши дейт. Азыр ошого карата чара көрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй машиналар көп. Мобилдик топто азыркы моментте Лейн санэпидемстанция жана район Лейн район МТУ-4 ушулар келдик элек. Азыр ушу чара көрө баштайбыз. Кайталап кетсем, бул Баха магистраль ресторан Сары Челек. Сары Челек. Өзүңөр көргөндөй. Заметил отходы. Өзүңүздөр көргөндөй ресторан Сары Челекте Куран окутуу башталып атат. Намаз окуп келе берейин. Берде көп коло токтойсуз. Так. Санэпидемстанциянын адиси. Бияка кандай чара көрөбүз, ошону айтып койсоңуздар. Азыркы штабтын берилген чечимин аткарбагандыгы үчүн Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун коюлган талаптарын аткарбагандыгы үчүн азыркы учурда бул ресторандын жетекчилигине биздин Кыргыз Республикасынын жаза тууралуу кодекси менен атайын штрафтык санкцияга тартабыз. Андан тышкары санитардык эскертмени дагы бир жолу беребиз дагы. Азыркы учурда ушул мекемени жабуу боюнча атайын суроо талаптарды чечкенге аракет кылабыз. Кайсы берене менен салгантасыз ошондо? Ошондо бул 293 берене болуп калат. Ушул коюлган чечимдерди, өкмөттүн чечимдерин атайын мекемелердин, шаардык атайын органдардын талаптарын аткарбагандыгы үчүн ошо 293 берене болуп калат. Сумма кандай болуп калат ошондо? Юридический лицо экен же жеке экен? Ошол кандай катталган жагына жараша коюлат. Понятно. Документтерин алып келгенден кийин. Минимальный канча суммасы негизи? Түшүнүктүү, аны келгенден кийин көрөлүк, Хорошо. Өзүңүздөр көргөндөй биз ресторан Сары Челекке келдик. Бул Сары Челек Баха магистральда жайгашкан экен. Ушул ресторанда бүгүн Куран окутуу өткөрүп атышыптыр. Администратордун сөзү боюнча 150 киши дейт. Бирок биз өзүбүз көргөндөй 150дөн ашык.